Мыкты окуган окуучуларга шык берген Демилге. Баткен шаарынан Токтогул Олия жаңы конушуна чейинки каттамдын айдоочусу Абдилашим Саматов бир күндө катары менен 3-төн 4-төн 5 алган окуучулардан акы албайт. Бул өз кезегинде окуучуларды жакшы окууга шыктандырып, ошол эле учурда окуучулар айдоочуну кадимгидей күтүшөт. Күтүп отурабыз. Сабактан кийин күнүгө күтүп, андан сабактан күнүгө 3-4-5-теден алып убагында кылып келебиз. Бесплатно кеткени, бекер кеткени барабыз. Келип 500 көрсөтөбүз. Анан кетебиз. Саламатсыздарбы? Мен Ленинде окуйм. Ал Ленин мага жагат. Эжекейлер жагат. Ал болсо мен бүгүн 4-5-телди алдым. Андан биз автобусту күтүп жатабыз. Мен келечекте Кыргызстанды коргогон жигит болгонду каалайм. Бул Демилгенин баштаган 1-сентябрдан башталган. Ким жалаң 5 алса, бекер алып кетем деп. Бул Демилге энди кандай десем, мамлекет башчыбыз президент Садыр Жапаров өзү уюштуруп мектеп ачып жатпайбы? Айыл кыштактардан, райондордон жийип келип окутамын. Кыргызстанга келечекте керек тие турган insanlar çıgaran da jutladı. Ошого мен az da bolsa men da salımımды кошоюн дедим эле. Балдарды жакшы окуусуга, биздин айылдан, биздин райондордон барып, ошо мектепте окуп жатактары менен Кыргызстанга кызмат кыла турган insanlardan болсун деп үмүттө ушул мен уюштурдум. Өлкөнүн келечеги жаштардын колунда. Мындан улам жөнөкөй, бийик адамдык сапатка жорулушкан жумуштар менен да окуучулардын кенен келечегине, мыкты билим алуусуна аз да болсо салым кошкон. Мекенчилдик сезими жогору Абдилашим Саматовдун мындай иштерине жергиликтүүлөр да ыраазы. Ошол кишиникиге береке берсин. Балдарга берсе Кудай огаян берет. Ошондон жакшы кылып атат. Мына балам орус класста окуйт да, Умар. Шол жакшылап окуп неме алып атат. Унча приз алып, унча неме кылып атат, жакшы болуп атат. Машина кираларын өзүнүн жаныга калып атат. Ошо иштеп атат да, окуп атат да. Окууга саатып жакшы окуп атат. Мурдайым жакшы окуйт да, онун бетер жакшы окуп атат. Акыр чагында Кудайга шүгүр жакшылап калды. Биринчи баштаганымда 3-төн 4-төн 5 алсайым бекер алып жүрдүм. Азыр эми Кудайга шүгүр жалаң 5 өтүп алдылар. Балдар баягындай бири менен бири атаандашып, жакшы окууга умтулуп калдылар. Кана балдар, окуучулар, кимиң 5 алдың бүгүн? Жалаң 5 алганың барбы? Ой, азамат, мен кызым бар экен. Мына ошентип биз Баткен шаарынан 10 чакырым алыстыктагы Токтогул Олия кварталына дагы келдик. Ушул бир каттамда эле 6-7 окуучу окуудагы мыкты жетишкендиктеринин натыйжасында акысыз келишти. Негизинен Токтогул Олия кварталынын окуучулары калаадагы номер 3-чү Бөкөнбаев Ленин орто мектебине, ошондой эле бир нече жеке менчик орто мектептерге барып билим алышат. Окуучулардын кадимгидей окууга шыктангандыгын байкадык.